Саламатсыздарбы, урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, сиздер чоң экран программасын көрүп жатасыздар. Кызматыңыздарда мен Азиза Карыпбекова. Ошондой эле бүгүнкү биздин студиябыздын өзгөчө коноктору Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Ажарлуу айым Шайырбүбү Мамбетова. Ошондой эле жаш актер Абил Садиев болмокчу. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиптирсиздер. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Билишимче Жалал абадтан бери келиптирсиз, э? Жалал абадтан келдик. Жакшы. Абил, сен кандайсың? Жакшы. Манайың кандай, жакшыбы? Жакшы. Баары жакшы. Бүгүнкү ушул программада акыркы ошол чыккан Бейиш 2 тасмасынын, Апамакат тасмасынын тартылышы боюнча, негизи эле идеясы боюнча сүйлөшөбүз. Андан сырткары силердин жеке чыгармачылыгыңыздар боюнча дагы сүйлөшмөкчүбүз. Ага чейин дал ушул тасманын тизерине көңүл буралы, андан соң маегибизди улантабыз. Жарыкты канча жандырба. Апам жок. Баары бир жарык болбойт. Айтсаңыздар деги эле ушул Бейиш 2 тасмасына кантип тартылдыңыз? Биринчисинен эмнеси менен айырмаланды? Ошол боюнча айта кетсеңиздер. Бейиш 2 тасмага мени теги биринчи Бейишинин таманасында Адилдин апасынын Курбусу, э? Курбусун ойногом. Аны ошол курбусунда экөөбүздүн сүйлөшкөн жерибизде мен кокустан мекеден кайтпай калсам, кокус өтүп кетсем, мен бул байкуш балам кор болот го, сага дайындайм деп экөөбүзүндай тамашалашып сүйлөшкөн эмелерибиз бар, кадрыбыз бар. Аны мен ошондой бир кадрга түшкөмүн. Андан кийин мен экинчисине анан теги ким Руслан чакырып калды. Биринчисинде мен азыр мындай эмес болчумун, бутум ооруган эмес. Анан экинчисинде чакырып калышты. Анан мен айттым, мен бутум ооруйт, авария болгом, азыр жакшы баса албайм десем, Руслан апа, сиздин бутуңуз эмес, өзүңүз керексиз деп айткандан, деп жардамчыларынан айттырды. Анан барып тартылдым. Экинчисине Русланга рахмат. Менин ошол учурда стрессовый деп коебу, баягы аябай авариядан кийин адам өзүн таштай берет го. Ошондой таштап өзүмдү жакшы эмес сезип турган убагымда киного чакырып калды. Мындай эфир аркылуу Русланга рахмат айтам. Мүмкүн ошол Руслан мени чакыргандан мен эмнегедир мындай өзүмө чир алдым окшойт да. Чир алып өзүмө келип фильмге барып түшүп келдим. Ошон үчүн бул чоң чыгармачыл жакшы жигит экен. Мага чыгармачылык экинчи өмүр берди да. Экинчи өмүр тартуулады. Мени кайра иштегенге ушунчалык дилгирленип калдым. Анан барып түштүм. Экинчисинде ушул Адилди тосуп алам. Адилге камкорлук кылам. Андан кийин Адил качып кетип калат. Ошондой кадрларына түштүм да. Адил бул досу менен кетип калат. Аны издеп, ошо менен бүтөт. Ошого тартылып калышымдын себеби ошондон болду. Сиздин бутуңуз эмес, мага сиздин өзүңүз керек деп чакыртты да. Анан барып түшүп бердим, түшүп неметтим. Рахмат, жакшы фильм. Бул ким Русландын мен аябай өзүнүн бун чыгармачылыгын мен мурда абдан жактырчумун. Мунун көп фильмдеринин бардыгын биринде калтырбай көргөнмүн. Ана мен мындан эмне өзгөчөлүктү байкайм бул Русландан. Руслан бул алиги
океандан бермет іздеген теге суусулдар болот го. Бул ушундай чыгармачыл адам экен да. Жөнөкөй эле карапайым эле балдардын ондай жаш балдарды, канча балдарды жылдыз кылып өстүрүп чыкты. Русландын аркасынан чоң артисттер болуп калды ошолор азырчы. Сонун фильмдерге чакырылып эмнегедир эме болду. Анан бул Русландын дагы фильм тарткан фильмдерин эмнеси менен мага жагат. Бул эме мындай да, буну интеллигенция да көрөт. Жаш балдар дагы неме муунду ылгабайт да, муунду кары катаңды ылгабай, бардык тегиз адамдар, карапайым адамдар дагы сүйүп көрөт да. Анткени бул режиссердун күчтүүлүгү ошол болуп атпайбы? Кээ бир фильмдерди интеллигенттер гана тиши өтүп көрөт. Тиши мындай карапайым фильмге, карапайым деп да айтпайм. Мындай бул фильмге бардык адамдар көрө алат да, бүткүл дүйнө жүзүндөгү дагы, Кыргызстандагы, өзүбүздүн Кыргызстандын адамдары дагы көрө алат да, жөнөкөй адамдар дагы. Анан ошол жагы менен Руслан өзүнүн чыгармачылыгында өтө өзгөчөлөнүп турган бала. Демек, бардык адамдардын сезимин ойгото алат. Ойгото алат. Бардык адамдардын. Кандай гана жаш болбосун, кандай гана ал дыйканбы, ал трактористпи, ал мугалимби, ал интеллектпи, ал профессорбу, бардыгынын сезимин ойгото алат да. Ушул жагынан бул режиссердун чыгармачылыгы мага жакчы. Өзүм ошону жактырып жүрсөм, мен чакырып атпайбы. Теге бейшененин таманасына келип түшүп бересизби десе, аябай сүйүнбөдүмбү. Мейли эпизод болсо да мен ушу бала менен бир иштегим келди эле деп. Анан ошо бейшененин таманасын бирге түшкөн астында. Жакшы. Абел, сен үчүн кандай болду? Биринчисине кантип келип калдың? Кастингке келдиңби же сени чакырыштыбы? Ошол биринчиси менен экинчисинин айырмасы бир аз айта кетсең. Эң биринчи бул кастингди айтып кетейин. Мен актерский мастерстводо окуйм. Гүлмира Турсунбаева деген эжеде окуйм. Обычный эле күн болчу, жөнөкөй эле күн болчу. Анан кастинг келип калды неожиданно. Анан сөзгө тартып, өзүң жөнүндө айттырып, ошентип кетти. Анан мага чалышты. Кел муака деп кастинг өткөрөбүз деди. Анан барып кастингди өттүм деп ойлогон эмесмин негизи. Анан өткөттүм. Анан сценарийди окугам. Өзүм сөздөрүмдүчү. Ойлогом да, чынында элечи, жакшы кино экен депчи, идея сонун экен депчи. Өзүң сөздөрүңдү окуганда эле түшүндүңбү? Сонун кино экен, негизи өзүнүн историясын да айтып берген да. Мындай болот, тигиндей болот депчи. Анан жаккан да киночу, өлө сонун кино болот деп апама айтып жүрдүм. Ошо кастингди өтүп кеттим. Бейиш бир менен Бейиш апамага экинчисинин айырмасын айтайын. Бейиш бирде начало деп болчу. Башталышы. Адил апасын Меккеге жооп барат да. Самир болсо апасына кетет да. Экинчисинде уже менин концовкам болот да. Биринчисинде апам менен Адилдин окуясы болсо, Бейиш апамага экинчисинде мени менен Адил экөөбүздүн окуябыз болот. Концовкасы да могу. Аягы бүт ошол менен жабылат да. Биринчиси тартылганда сен экинчиси тартылат деп ойлодуң беле, күттүң беле? Тартылып атканда ойлогон эмесмин. Биринчиси тартылып атканда. Биринчиси тартылып атканда ойлогон эмесмин. Экинчиси уже тартылып бүтүп, уже мындай съемкага көнүп баштадым да, Бейиш бирден кийинчи. Анан ойлогом, ошол кантип эле Руслан байке менин историямды кантип жабып койсун депчи. Ойлогом, история болот болуш керек, мен уландым болот болуш керек деп жаткам. Жатсам мен апам айтты. Бейиш апамага экинчиси тартылыпты, барасыңбы деп. Ооба деп. Барып эле тосуп алды, тосуп алып сценарий боюнча айтты. Жүрөгүм түштү да, сөздөрүң өлө көп деди да. Орусча сөздөрдү дагы сүйлөйсүң деди да. Орусча мен жакшы билбейм да. Анан ошо орусча кыйналдым да кичинечи. Барганда орусча билем, бирок сүйлөй албайм да. Сүйлөшө албайм. Башка жерден тартар да. Башка эжелер менен, алар орусда. Ошо орус эжелер менен, орус кишилер менен кыргызча сүйлөгөндөй эле сүйлөшүп аттым да. Билбейм, көнүп кеттимби билбейм, бирок орусча, кыргызчадай эле сүйлөдүм да. Кээ бирлер ката кетирдим, бирок көндүм да, кичине болсо дагы орусчам, кичине багаж алдым да. Жакшы. Бейиш бир сенин алгачкы дебюттук тасмаңбы же буга чейин тартылдың беле? Буга чейин тартылгам. Көптөгөн киного тартылгам.
Башкы ролдобу же? Жок, ошо башкы роль могу бейиш апамагат эң биринчи. Эң биринчи калгандар озвучка же массовка ушулар. 10 жылдык 2-ге тартылган массовка, Палчан 1-де тартылган Асхат Сулеймановдун кичинекей кезинде депутат болом. Ошого тартылган дагы кино чыкпай калган кинолор толтура. Болду. Калган мультиктерди же казакча кинолорду кыргызча котором. Ошо. Өзүңдүн мындай кыялданган бир өзүңдүн образың барбы? Могу киного же ушундай образда тартылгым келет деген. Образбы? Же терс каарман болушу мүмкүн балким. Мен образ каалабайм өзүм. Режиссер тандайм да. Мындай образ ойнойсуңбу десе ойнойм же ойнобойм дейм да. Мен образ тандайм да. Жаккан образды ойнойм да. Эгер жакпаган образды ойносом, анда ойной албайм да образдычы. Ошон үчүн жаккан образды ойнойм да. Мага өзүмө жаккан, жашай алып турган. Билишиме караганда сен азыр 6-класс экенсиң. 6-класска чейин балким башка кесиптерди ойлондуң беле, балким мен. Ойлонгом. Кайсы кесиптер? Спецназ болуп ойноо ойлогом. Кичинекей кезимден эле спецназ боюнча, өбөктөр менен спецназ болуп ойноо эле ошентип анан атам айтты. Спецназ бул өтө оор жумуш депчи. Анан иштек болбойт деп эле жүрө бергем, иштейм депчи. Анан спецназ болуу үчүн армияга барыш керек. Армиядан кичине корком да. Анан ага ишке бара албайм аягачы. Анан спецназдан баш тарткам. Анан спецназдан кийин ошо Бейшенен тамандага тартылдым. Бейш 1-ге. Бейш 1-ден кийин актерствого ушунча кызыгып кеттим, бирок тартылгым келип, ошо Бейш 1-ден кийин бир 2-3 эле съемкага бардым да. Калган съемкаларга барган жокмун. 1 жыл жөн эле жаттым да. Анан кийин могу Бейш апамагатка тартылгандан кийин уже кызыгып баштадым да съемкагачы. Уже ошо Бейш апамагат тасмасында баарын көрдүм да, кыйынчылыгын көрдүм. Актерлор деген башкача чарчайт да. Физически чарчайт экен да. Жак керектүү иштери бар го, кирпич ташып ушундайчы, кара жумуш. Кара жумуштай эле чарчайт экенсиң, бирок башкача чарчайсың да. Моралдык жактан дагы чарчайсың анда. Ошо Бейш апамагат тасмасында баардыгын көрдүм. Мен баардыгын айтпай эле коеюн, бирок көбүнчөсүн түшүндүм. Кино оор экенин, кино оңой болбойт экенин. Ошо. Жакшы. Шайырбек апа айтсаңыз, бул Бейш 2 апамак тасмасындагы сизди эң таасирлендирген кайсыл сахна болду жана эң кыйын учуру кайсыл болду? Бул Бейш 2-де мага эң кыйын учуру Адил экөөбүз сөрүдө отуруп сүйлөшкөн жерибиз бар. Сөрү бийик экен ал үйдө. Мен баягы бутум анда мен азыр кичине жакшы басып калдым. Анда мен жакшы баса албайт элем. Фильмге тартылып аткан маалда. Ассистенттерге кичине неме кылдым да. Алар мен көтөрүп чыгарышып, анан мындай мен отура албайм. Только мындай отурам да. Анан жерге отурушка туура келди. Алар мени көтөрүп отургузушуп, кайра көтөрүп тургузуп, аябай убара тарттык. Бирок убара тарткан менен абдан сонунда ошол убаранын өзү бул чыгармачылык убара сонун болду. Андан кийин ошол жерлерден кичине кыйынчылык туулду, бирок кыйынчылыкка окшош деле эмес, кыйынчылык эмес. Сиз эми чыгармачыл адамсыз, андай нерселер мен үчүн жөн эле кайра жакшы бир сезимдерди жаратат да. Ошентип тиги Бейшенин таманасындагы анан немени кимди Адилди тосуп алган жерибизде аябай көп масса болду да. Эми 2 айылдын адамдары келдиби, балдар, адам ушунчалык көп, күн ысык. Анан ошол жерде Адилди тосуп аткан жерде ысып да аябай кыйналдык. Анан мен ушул немеден айтып кетерим, мен ошо биринчи Бейшенин таманын 1-ге барганда жана айта албай калыптырмын, азыр айтайын, ошол чакырып калганда бардым. Барып эртең менен түштүм немеге, Арсланбапка. Бул Русландын эмеси деп коет, группасы да, иштөө немелери аябай сонун экен да. Тосуп алганда актриса келди деди да. Баягы неме менен сүйлөшүп атышат, рация менен. Мен мурда да фильмдерге түшүп жүргөм, бирок мындай атмосфера, мындай немени көргөн эмесмин да. Актрисага болгон
ушунчалык урмат сыйды. Актриса келди дешип бардыгы чуркап, помощниктери бардыгы чуркап келишип, жардамчылары уже машинадан түшкөндөн камкорлук кыла башташат экен да актрисага. Ошондо мен өзүмдүн актриса экенимди, биздин менин мекенимде дагы ушундай компания бар экен, ушундай группа, кино группа деп анан немеге келдик, Аянтчага, кино тартыла турган Аянтчага келгенде дагы аябай таң калдым да. Ал жерде баягы бир мен үчүн 2-3 ассистент жүрөт да, чай чеспи, кофе чеспи, сүт менен чеспи, печенье, ушундай бир камкорлук кылат, актрисага сый көрсөтөт да, урмат. Андан кийин тиги отурсаң зонтик тосуп турат, күн тийип калса. Анан мен ойлодум, мен чет мамлекетте жүргөн жокмун. Мурда фильмдерге түшүп жүргөм, бирок мындай көрүнүштү биринчи көргөнүм үчүн мен абдан толкундандым. Чынында толкундандым дагы, азаматтар деген өзүм ичимде ойлодум да, булар азаматтар. Бизде Кыргызстанда деле ушундай кылып иштесек болот экен да. Ушунчалык камкорлук кылган артисттерге болгон сый урматына сыймыктандым, аябай толкундандым бир чети. Анан ошол экиге жөн эле бутум ооруганына карабай, жаным кыйналганына карабай бардым. Ошол учурда мен ооруп да жаткам. Ассистенттерине айттым, мен ооруп атат элем, 1-2 күн лечение алып алайын, дарыланып алайын, токтотуп тургула дедим. Алар 2 күн токтоду. Токтотуп турушту. Токтотуп тургула балдарым, мен ооруп, аябай катуу ооруп турат элем деп. Анан дарыланып, анан чала була жакшы болуп, бардым да. Барып түшүшүм керек баары бир. Ушинтип анан барып ошол кыйынчылыктар болуп атты да, мен ошол учурда ооруп да жаттым. Анан барып түшүп келдим. Кандай гана кыйынчылык болбосун, баары бир чыгармачыл адам үчүн мындай орусча айтканда приятная усталость деп коет, ошондой болуп окшойт, ушунчалык кыйналып, ушунча ооруп турсам дагы, кыйналып турсам дагы бутумун ооруганы, ошолордун бардыгын мындай чыгармачылык жууп кетет да, көрүнбөй кетет. Кайра ошонун баары эмнегедир бир сонун сезим жаратат да. Анан ушул Руслан Бейшекиден келгенден кийин анан спектакль койдум жаш кыздар менен. Мен иштегим келип баштады да, эмнегедир иштегим келип баштады. Анан мен баягы ден соолугум дагы алдыга кетип калды да. Жакшы баса баштадым. Анан кийин ойлодум, мен мага ушул жетпей турган экен. Руслан негедир мени сезген экен да, ушундай кыйналып турганымды, чыгармачылык иштей албай 2,5 жыл отуруп калдым. Ошонун бардыгын мени кайра жашоого алып келди. Кыскасы мен кайра жашоого, кайра чыгармачылыкка умтулуума себепчи болду да. Ушул фильм. Сонун экен. Абил, сен үчүнчү кандай, кайсы учурда көбүнчө кыйынчылык болду? Мисалы, съемка учурундагы тил жаатында айта кеттиң, бирок съемка учурунда аябай кыйналып, кайра эпизод болуп, пересъемка болуп аткан кайсылар? Же кызыктуу учурларды айтып берсең болот. Кандай кызыктуу учурлар болду сен күтпөгөн? Кызыктуу, анан ойдо калган моменттерди айтайын. Жаанда. Ошо жаанда өлө үшүп, баарыбыз үшүп отурабыз. Мен дагы уже биз чананы өчүбүз керек болчу да. Өтүп бараткан сууда муздак, аба ырайы да муздак болчу да. Анан өттүк, резко уже тиги эме отуруучтар бар болот, ошого отуруп туруп эле төшөк жанында отурасың да. Ошого ойдо калды. Анан бир байке бар. Ошо байке менен экөөбүз аткара албай, мен дагы сөзүм жаттагам, бирок адашыпчы. Руслан байке дагы бар жаттап келе деген да, аягыначы, аткара албай атканданчы. Көрсө мен резко 2 сөздү айтып турмун да. Көрсө тиги байке айтып, мен айткандан байке айтып, анан кайра мен айтышым керек болчу экен да. Ошон үчүн аткара албай турубуз да, ошол сөздү жаттап, эптеп анан келдик. Келип анан 6-7 дубльден кийин анан аткардык. Бул кино сага аябай таасир калтырыптыр. Ошо биринчи караганда экинчиси. Чоң опыт алдым, чоң актерлордон чоң опыт алдым. Кандай аткарыш керек экенин билдим. Ошо. Биринчисинде 2ден көп мамлекетте тартылды. Биринчи 5-1, экинчисинде канча мамлекеттен тартылды? 3 мамлекет кайсылар? Казакстан, Россия, Кыргызстан. Буга чейин чет мамлекетке чыккансыңбы? Ооба. Киного чейин. Кино боюнчабы? Киного чейин чыккансың, Жок. Съемкага чейин. Өзүм жашоомдонбу? Өзүңдүн жашооңдо чыккансыңбы? Жашоомдо чыккам. Чыккан. Россияга чыккам. Кичинекей кезимде.
мындай ушу съемочный команда менен биринчи чыгышым. Эң биринчи жолу ушу апама кат басмасына чыктым. Азыр дагы сунуштар келип баштадыбы? 5-2ден кийин. Жок, кинолорго, рекламаларга. Ооба, бир сунуш келди. Ушу 5 апама кат экинчиси чыксын, анан көрөбүз. Жакшы. Шайырбүбү айым, негизи эле бул киного чейинки сиздин чыгармачылыгыңыз мен үчүн аябай кызык болуп атат. Канча жашыңыздан баштадыңыз? Кандай билим, кайсыл жерден билим алдыңыз? Негизи эле театрда иштейт экенсиз, ошол жөнүндө да бир аз кенен айта кетсеңиз. Мен театрга мектепти бүтүп, бул академический театрдын 2 жылдык студиясы бар эле. Ошол жерге тапшырып өтүп 2 жыл студияда окудум. Мен чоң режиссерлордун колунда окудум. Бообек Ибраев, Гүлшара Абдуллатова деген актриса эжекем болду. Речтен сабак берет эле. Бообек Ибраев мастерстводон берет эле. Ошондой улуу инсандардын колунда окудум. Көп нерсе алдым алардан. Ана биз ошол окуп жүргөн кезибизде бизди студентпиз театрда биз чоң актерлор, корифейлер, эми алар тарыхта калган адамдар да, инсандар, Жумадыловго окшогон, Кытаев, Асанбеков, Күйүкова, Кыдыкеева, Жамал Сейдакматова деген актрисалар менен, Турсунбаевалар менен бир сахнада алар роль ойношот, биз массовкада жүрөбүз да. Мен ошол бактылуу күндөрүм таптакыр менин эсимден кетпейт. Мен ошолордун арасында аралашып жүргөн экенбиз да. Анан сыныптан башкасын баары жугуш деп, ошолордон көп нерсе алганым, кийин мени сахнада чыгармачылыгымды өркүндөтүп кетүүгө ошонун дагы көп салымдары болду да. Анан жакшы болуп актриса болуп калыптармышма. Аны окуп бүтүп баргандан кийин мен окуп 20 жашымда бүттүм, 2 жыл окуп. 20 жашымда Жалал Абад театрына ГИТИСтен, Москвадан бүтүп келди. Байдобетов, Каниметова, Турганбү Бообекова, Назира Мамбетова, Сыдыкбаевалар театр ачты. Театр түптөлдү. Мен аларга 2 жылдан кийин кошулдум. Алар 2 жыл мурун келип ачышты. Мен 2 жыл окуп, анан биз эме болду да, министерстводон направление берип атты. Бул театрга кетесиңер деп. Бизди группабыз менен Нарын театрына баргыла деди да. Анан менин эжекем анда мастерстводон 2-нчи курста Афелия Эркинбаева берип калган. Эркинбаева эжекем айтты: "Шайыр, сен мындай тыңсың, сен теге Ош театрына барам" дедим да мен. Десем, ал жерде карышкырлар иштейт. Сен көрүнбөй каласың деди да. Сен андан көрүн Нарын театрына барганың. Ал жерде азыр Алмаз Сарлыкбеков деген абдан күчтүү режиссер иштеп атат. Мен сага гарантия берем, 4 жылда заслуженный артист аласың. Анткени сен баягы тыңдыгың менен баягы эми эжекем билип атат да. Сенден жакшы актриса чыгат, сен ошол жака кет деди да. Десе, жок, мен ошол карышкырлар менен иштегим келди да. Мен ошол жака барам деп мен жалгыз Ош театрына кетип калгам. Эльмира деген подружкам экөөбүз. Теге экөөбүз бүткөнбүз, ал жарым жыл, 1 жылдай иштеп эле кетип калды театрдан кийин. Мен калып кеттим ошол театрда. Ал жерге барып да чоң казанга кайнадым да. Мен бул академик театрда окуп жүрүп чоң казанда кайнасам, тияка барып андан дагы чоң казанга түштүм да. ГИТИСтен бүтүп келген эми окумуш актерлор, эми казан чыгармачылык жүрүп аткан экен да. Анан ошолорго барып кошулуп калдым. Анан 2 жыл жүрдүм, анан Адылбек Дыйканбаев деген главный режиссер болот эле, такыр роль бербейт мага эч кимисин. Мен 2 жыл жүрө бердим массовкада. Анан кийин Адылбек Дыйканбаевди Бишкекке которуп кетти. Искен Рыскулов главный режиссер болуп калды. Анан ал уже тазалай баштады да, чекесинен. Анан бир күн чакырып айтты: "Кыз, жашмын да мен, жаш кызым, бергел кызым. Сен 2 жылдан бери жөн эле массовкада оозуң ачып эле жүрөсүң. Актриса болсоң иште, болбосо мен азыр бардыгын тазалайм" деди да. Сахнада жакшы нерсе жасай албаган актрисаларды мен кетирем деди да. Анан деди да, "Сен же роль ойнобойсуң" деди деп ошентти. Анан айттым, "Мен роль бергиле мага" деп, "Мен сурана албайм да" дедим. "Мага берсеңер мен ойнойм, а мен суранбайм" дедим да. Десе, "О" деп койду да. Анан "Болуптур, анда мен сага роль берейин, ана кыйратканын көрөм" деди да. Анан ошондон жанагы Павел Корчагинди коюп калды, Островскийни. Анан ошол жерден анан кийин Кристина деген түрмөдө жаткан кыздын ролун берди. Райма Абдбачаева экөөбүз 2 состав болуп ойноп аттык. Анан мен дагы эле замкнутыймын, отурам, репетицияны тынбай көрөм. 2 ай жүрүп атты да анда репетициянан. Отура бердим, бирок жаттап ролго даяр болуп калгам да. Прогон болуп баштады. Анан прогон болуп баштаганда анан
Искен, қызым, сен қиратам деп едің бе, дағалы отырасың ғой, қиратпай деді да. Азыр шығарсаңыз деле ойнап берем дедім да. Десем, охо деп тұрмын, бар шықшы деді да. Парагон жүріп жатады, анан шықтым сахнаға. Шығып анан парагон мен иштеп аткан чоң артисттер менен кошулуп эле парагон кылып чыгып кеттим да баягы. Анткени сиңирип койгом ал ролду өзүмө. Жүрөгүмө терең сиңирип, даже какка басат, какка турат, кайрып отуратканда бар мизансценасынан өйдө көрүп отуруп жаттап койгом да. Анан ойноп чыгып кеттим. Ошондон болду деди да. Анан кийин ошол Искен Рыскулов мага ишенип, абдан жакшы ролдорду бере баштады. Сен айткандай бар экенсиң депчи. Мен суранбайм деп айткам да. Мен суранбайм, берсе ойнойм депчи. Анан ошентип анан мен ошол жакшы актриса болуп калып таанышмак ошо Искен Рыскуловдун аябай чоң салымы бар. Күчтүү режиссер Кыргызстанда номер 1 болуп турган ошол учурда. Ошентип актриса болуп калыптанып калдым. Ошол. Мен өтө бактылуу актрисамын деп дайым айтам. Мен кичинекей 17 жашымда чоң актерлор менен сахнада массовкада жүрдүм. Кыдыкеева менен Кыдыкеева, Күйүкова. Анан биз ошол студияны бүтүп атканда Альманзордун сыйкырдуу шакеги дегенди Эркинбай эжекем коюп калды. Анан коюп калып Күнсулуу деген ролду берди. Биз студенттер менен өзүнчө, анан актерлор менен өзүнчө даярдап атты да, спектакли сахнада калып калат, биз окуп бүтүп кетебиз да. Анан кийин мен экинчи состав болуп ойноп жүрдүм. Анан спектакльди тапшырды, студенттер тапшыргандан кийин мен чөтү тапшырган жокмун. Анан кийинки күнү театрга келсем, Афелия, кызым бир кел дедим, десем, Ажибекова, Гүлсара эмеге кетиптир, съемкага кетип калыптыр. Күнсулууну ойночу эле да. Сен аябай эле кыйынсың. Эми актерлор менен министерствого баягы сдачага тапшырасың деди да. Сен актерлор менен тапшыр. Деп ошентип мен азыр ойлосом, мен мындай коркуш дегенди билбеген экенмин да, ошондочу. Коркот дегенди билбеген экен. Мага сахна болсо эле болду экен да. Коркот, анан сүрдөйт дегенди билбейт экенмин. Анан ошондон Кыдыкеева менен партнер болуп, ал апамды ойнойт, мен Күнсулуу, Айсулуу деген эгиз кыздардын аркасынан ээрчип жүрүп сахнада ойнойбуз да. Ошо Кыдыкеева менен партнер болуп калгам ошондо. Кытаевтар менен, Чокубаев, чоң актерлорчу. Ошолор менен бир сахнада ошол спектакльди министерствого тапшыргам. Анан ошондо неме болуп атат, баягы худсовет неме тапшырылып бүтүп, анан обсуждение болот. Обсуждение болгондо ошо Кытаевпы, Жамановпы бирөөсү айтты да. Мына кичинекей кыз, эми мен студент менен ойноп атам да, артисттер менен ойноп атам да. Мына кичинекей кыз бул келечектеги Күмүшалиева экен деген да. Алигиче кулагыма жаңырып турат да. Ойлодум да. Анда деле мен маани бербептирмин деп эле коюп турдум да. Бул келечектин Күмүшалиевасы, бул кыйын кыз экен деди да. Ошентип анан студияны бүтүп кеткем. Бүтүп кетип анан сен барбай каршы кыздарга кошуласың десе да болбой кетип атпаймын. Жок, мен ушулар менен иштегим келет депчи. Анан ошентип анан ошо эжекелер менен иштедим. Ош театрына барып иштегенимме мен ушунчалык бактылуумун. Мен абдан таланттуу адамдар да, ошо таланттуу болгон үчүн көрдүм, бардыгы тиги күчтүү артисттер. Бүт ошо Назиреже, бүт ошо Байдыбетовтор, Алышбаевтар, Сыдыкбаева, Каниметова эжекелерим, не деген актрисалар. Ошолор иштарлык дегенди, көрө албас дегенди, бул студияны бүткөн бир мындай бир актриса деген басынтууну билбеген, ушундай бир таланттуу адамдар экен, алар ишин гана билчү экен да. Ошолор менен партнер. Анан кийин азыр ойлойм да, көрө албастык деген да билбеген ушунча таланттуу адамдар экен. Мен ошон үчүн көп айтам да азыркы жаштарга. Балдарын карьерага эмгек сиңирген алам, кагаз алам, бумага үчүн чуркабагыла, сыйлык, наам, бардык силерди кууш керек. Эң башкысы чыгармачылыкты иштарлык, көрө албастык өлтүрөт. Көрө албас кимдер болот? Таланты жок артисттер болот деп айтам да. Таланттуу артисттер эч качан көрө албастык кылбайт. Алар көрө албастык дегенди билбейт да. Деп айтам жаш актрисаларга отуруп сүйлөшүп калганда. Көрө албастык дегенден алыс болгула. Чыгармачылыгыңарга доо кетет. Абдан начар адамдар болосуңар. Чыгармачылыкта эң биринчи жакшы адам болуш керек да, мына Русланга окшогон. Жакшы адам. Адам болсоң анан чоң чыгармачылык жаратасың да. Сөзсүз түрдө. Бул өзү ошондой нерсе да. Чыгармачылык жаш баладай таза болуш керек. Дүйнөсү таза болуш керек да. Албетте. Сиз ушул кандай гана коркунуч болбосун, мисалы ар бир адам коркот го бир жака барганда, мисалы жаңы бир нерсени бергенде балким мен аны кыла албайм деп коркпойм деп бардык жака
барып өзүңүзгө ишенип ошол жерге мен барам, ошону көрүшүм керек, кандай кыйынчылыгы болсо дагы ошону мындай өзүм көтөрө алам деген айым экенсиз, аябай баа бердим. Ушул алгачкы сахнага чыкканда, мисалы киного тартылсаңыз деле кандай сезимдер болду эле? Анда деле коркуп толкундануу деле болгон эмес да сизде анда, Анда да толкундануу болот. Мындай ички дүйнөмдө ошол мен мага ишенип тапшырган ролду мен ошол адамдын өзүндөй кылып, режиссердун оюндагысындай кылып ойногум келет да. Аны мындай жөн эле сырткы эле мындай берип койбой, жан дүйнөмдү берип ойногум келет. Ошол адамдын жан дүйнөсүнө киргим келет, мага берген каармандынчы. Мен биринчи Мурат Мамбетов тарткан Тор деген фильмде мен мугалимди ойногомун. Анан кийин ошол фильмди ойноп, кийин кино ал 1-2 көрсөтүлбөй калды. Анан Казакстандагы кулчулук жөнүндө. Анан тиги ким ошондо мен аябай катуу жылдыз болдум. Өзүмдүн шаарымда, бардык жерде. Биз сизди бир жерден көргөнбүз. Тор деген фильмден көргөнбүз. Сиз Казакстанга кулчулукка барган белеңиз деп сурашчы да менден. Сиз барып келдиңизби? Жаман бекен, ошол жерде өзүңүз барып иштеп келдиңизби дегенде, жок, мен фильмге тартылып келдим десем, ошончолук ойногон экенсиз ошол ролде. Өзүңүз барган белеңиз деп сурашат да менден. Көп адамдар сурап жүрдү. Сиз ошол күндү көрүп келген окшойсуз, барган белеңиз кулчулукка дегенде, жок, кулчулукка барган эмесмин, мен фильмге түшкөнмүн. Фильм Казакстанда тартылды беле деп сурашчы. Жок, ноокаттын 12 белинде тартылган деп ошентсем, анан биз аябай боору зор укмуш ыйлаганбыз. Бесералар ушунчалык кыйналган экен деп боору ооруган экен да. Анан ошондой убактар өттү. Анан мына Бейшенин таманынан тартылдым, бир эле эпизодко тартылдым. Мында дагы бир жылдыз болуп калдым. Бассам турсам, биз сизди кинодон көрдүк, сизди Бейшенин таманынан көрдүк деп айтып атышты. Анан сыймыктандым, жакшы. Кичинекей нерсе жасасаң дагы элдин жүрөгүнө бир кичинекей данек таштап койгонума койдум деп сыймыктанат экенсиң да кишичи. Анан кийин дагы артисттерге дагы бардыгына кайрылып кетерим. Эч качан мен кыйратып койдум, мен аябай кыйынмын, чоң нерсени жасап койдум деп артист өзүнө эч качан ыраазы болбош керек да. Чыгармачылыкта өзүнө ыраазы болуп калган адам, мен кыйраттым дегенчи, мен кыйратып койдум, болду, баарын жайладым деген адам, ал андан ары дагы өтө эле чоң нерселерди кыйратып жасап жиберерине ишенбейм да. Дайыма чыгармачыл адам өзүнө эмнегедир бир нерсе мага жетпеди деп туруш керек да. Мен жеткире албадым, жетпеди мага. Дагы да мен өзүмдүн каалаган нерселериме жете элекмин деп жашаш керек экен да. Жакшы. Чыгармачылыктан сырткары да кандай таланттарыңыз бар? Негизи эмне менен алектенесиз же алектендиңиз эле буга чейин? Мен ошо жаш кезимде тор жакшы токучумун. Көйнөктөр токуп кийчүмүн, бирдекеле ремпер пальтодон өйдө токуп жүрчүмүн, токумалчы болчумун. Андай талантым бар болчу. Анан ырдайм. Ырдачумун. Биз анда Ош театрында иштеп жүргөндө 6 ай гастролдо жүрөт элек, командировкалап. Ошондо спектакльден кийин сөзсүз ырдайт элек да. Ошондо ырдачумун. Бул ырчылыгымды дагы бир эпизоду бар. Студияга окууга тапшырып атканымда, тиги Сары челек деген ырды ырдадым да, бизди ырдат да көрөт да баягы экзамен тапшырып атканда. Анан ошондо Сары челекти аябай катуу заңкылдап ырдаган окшойм да, тартынганды билбейт элем деп атпаймынбы. Анан кийин экзамен бүттүп сыртка чыктык, анан эстебес Турсуналиев чыгып, кызым, сен таластык боло турбайсыңбы деди да, ал таластык киши эле да. Анан ооба деп ошентсем, укмуштуудай народный, элдик үнүң бар экен сенин, бийик укмуш, бийик үн экен, диапазону күчтүү экен аябай. Сен филармонияга эмне кыласың, драматический артист болуп? Сен филармонияга келгениң, мен сага комуз үйрөтөмүн, сен мыскалдай болуп шаңшып ырдап чыккан ырчы болосуң деп айткан да. Десе, жок агай, мен ырчы болбойм, мен драматический артист болом, мен бала кезимде эңсегеним ушул кесип болчу деп. Анткени бала кезимде мен бала кезимде эле театр ушул Адилде баладай кезимде эле театр микрофондо деген берүү болор эле да. Анда баягындай радио биздин убагыбызда. Анан ошол ар суббота эле, ошо жуманын ар бир күнүндө берилет эле да. Мен ошол берүүнү күтчүмүн, театр микрофондону. Ошо микрофондону жантагымдан калып, ошо спектакль ойнолуп бүткөнчө угуп отурчумун да. Угуп отуруп, мен ушундай артист болом дечүмүн да. Ошентип анан ошо бала күнүмдөн ошо неметип калган го, сиңип калган да. Мен актриса болом, мен драматический артист болом деген.
Жакшы. Аябай кызыктуу экен. Абилден да сурагым келип атат. Сенин негизи эле ушул актерлук жактан сырткары эмнелер менен машыгасың? Кандай өзүң кызыккан эмнелериң бар? Таланттарың, кайсы сабак жакшы көрөсүң, кайсы сабак жакшы окуйсуң дегендей. Мен ички өзүмдүн талантым актерский. Анан өзүм бокс спортко катышам да. Бокс спортко кызыгам. Баргым келет да. Кээде ырдайм, бирок көп ырдай албайм. Мен сабак эң жакшы көргөн сабагым бул дене тарбия. Андан сырткары көркөм өнөр. Анан Мектептен да чыгармачылык жакка жакын экенсиң, Спортко, чыгармачылыкка. Волейбол дагы жакшы ойнойм. Волейбол жакшы ойнойм. Мектептен эң жакшы окуган сабагым көркөм өнөр. Анан дене тарбия. Математикадан кээде 4, кээде 5 чыккам. Так, математикадан отличник дей албайм да өзүмчү. Биринчи чейректе 4 чыгам, экинчи чейректе 3 чыгам, үчүнчү чейректе 5 чыгам. Ар кандай аралаш. Башка сабактар көп жага бербейт. Өзүмө башка жак. Бирок эми баа алыш үчүн окуп коесуң. Баа үчүн окуйм. Жакшы. Үй бүлөдө канча бир туугансың, канчанчысың? 3-мүн, ортончумун. Өзүм 5 бир тууганмын. Калган бир туугандарың дагы актерлукка кызыгабы? Бирөөсү тамашалоого кызыгат, КВНге. Омарда 2 байкем, анан 2 эгиз. 2 эгиз карындашым, анан бөбөгүм бар. Бөбөгүм спецназ болом дейт. Карындашым билбейм. Карындашым эчтеке дебейт. Улуу байкем, аны эле билбейм, азыр университетте окуп бүттү. Менден кичине 2 жашпы, 1 жаш улуу байкем бар. Ал байкем күрөшкө эле катуу кызыгат, күрөшкө дагы барат, күрөшкөндү билет да. Туугандардан актерскийге кызыккан эчим жок. Мен эле. Апаң, атаңдарда да чыгармачылык адамдар жок, бир үй бүлөдөн сен чыккан экенсиң, Ооба. Абдан кызыктуу. Шайыр Быбайым, негизи эле ушул бир аз теманы буруп атам. Негизи эле ушул киного азыр көбүнчө басым жасалып атпайбы? Киного көбүнчө жаштар кызыгып, тартуу болобу, көрүү болобу, негизи эле аябай көп кино өнүгүп жатат Кыргызстанда. Ошол жаштардын көңүлүн театрга кантип бурсак болот? Театрдын канчалык деңгээлде мындай маанилүүрөөк күнүбүздө? Театр менен кинонун айырмасы? Айырмасы эмес, ошол кино жагына кызыгып, мисалы, бардык жаштар ошол жакка ооп кетип аткандай да, азыркы учурдачы театрга кызыгуу көбүрөөк жоктой сезилет да. Ошону кайра жандандырыш үчүн, театрдын башкача бир искусство экенин көрсөтүш үчүн эмне кылабыз керек? Вот ошол киного кызыккан жаштарга айтарым, биринчи театрда жакшы ойно, анан киного тартыласың. Азыркы жаштар тез эле жылдыз болгусу келет да. Жылдыз болуш үчүн эң эле оңой нерсе бул кино, телевидение тармак экен да. Ошон үчүн алар ушуга басым жасашат да. Киного тартылсам, мен тез эле жылдыз болот экем, тез эле таанымал болот экем деп ойлойт да. Бирок театрда иштегенде дагы биринчи театрдын сахнасынан мастерство деген эмне, чыгармачылык деген эмне экенин жон тери менен сезиш керек да. Анан киного түшкөндө дагы режиссерлорду кыйнабайт да, ал актерлор баягы театрда ойнойт да. Анткени театрда бул кинодо эпизод улам токтотуп, эпизод кылып, улам токтотуп, баягы ийине жетмейинче токтотуп, анан улам съемка болуп турат да, неме канча дубль менен тартылат да. Театрда болсо 2 ай, 1 ай ушундай репетиция кыласың, тынбай репетиция кылып туруп, майына жеткирип, ролумду чыгардым деп чыгасың. Бирок сахнада бир нерседен туура эмес кетип калсаң, өзүңдү да жоготуп коесуң. Сахна кыйыныраак да, театрчы. Анда кайталанбайт да, дубль болбойт. Спектакльди башынан кармап калсаң, кармап калдың. Кармабай бир жеринен адашсаң, кыйла неметип барып, анан кайра өзүңө келесиң да. Бул сахнанын оорлугу ошондон. Ошону дагы баягы киного түшөм деген жаштар сезиш керек да.
ал киного түшүш дубль менен ийине жеткенде гана ошол кадрды сактап калат да. А театрда андай кыла албайт да. Демек театрдагы окуган, театрда иштегендер кийин мындай профессионалдуу актер, актриса боло алышат экен, Ооба, профессионалдуу киного түшүп, эмне кылышат, неме деп айтайын десем, эми бул нукура талант экен да. Адамга берилген. Мындай адамдар да болот да, нукура таланттар. Бул нукура талант бала экен, буга окуган деле кереги жок да. Мен эмилге мен партнер болуп, мунун ойноп атканын көрүп, муну бейишинен тамамысында, мен бул балага аябай даже өзүм мындай кызык акыбалда калам да. Мен профессионал болуп, нечен жыл театрда иштесем дагы, бул күчтүү экен депчи. Вот көрдүңбү, ушундай таланттар да болот да. Эгер болуптур кинодон жылдыз болгусу келсе, анда эмилге окшогон талант болуш керек да. Талант болуш керек. Мен ошондой талантты Абилден да байкадым. Биринчи жабык көрсөтүүсүнө барганда аябай ыйладым. Ыйлап, Абилдин ар бир аткарган сөздөрү, ар бир эмоциялары, мисалы Эмиль Эсеналиев деле көп сөз айтпаптыр, сөзү жок эле, Абилдин жанында эле ушунчалык бир көрүүчү ала турган нерсени жөн эле көз караш менен, кыймыл аракет менен эле бериптир. Абилдин дагы Самирдин ролун аткарганда аябай кичинекей эле бала ушунчалык кандай бир чоң ролду аткарды деп аябай таң калдым. Сиздер менен бир сахнада отурганыма да аябай кубанычтамын. Абил, сенин келечекте эң чоң койгон максатың эмне? Кайсыл окуу жайда окугуң келет, ошону айта кетсең? Мен театрда окугум келет. Театрда сахнага чыккым келет. Сен да театрдан баштагың келет, Ооба, актерский университетте окусаң, театрга алып кетет да көбүнчөсү. Ошон үчүн ошо университетте окуганда театрга барып, мен өзүмдөн Гүлмира Турсунбаева деген эжем айтып кеттим. Ошо актерский мастерстводо окутат. Ал өзү Чус Кыдыкеева деген театрда иштейт да, өзүчө театрда. Чус деген. Мен дагы ошо Гүлмира эжеде болуп, театрда иштегим келет. Баары менен катышып, баары менен иштешим келет да, өзүм үй бүлө катары сезим келет өзүмдү. Мен чоңойгондо келечектеги чоң максатым бул дүйнө жүзүндөгү эң белгилүү актер болгум келет. Мен апамдын, атамдын, өзүмдүн атымды чыгаргым келет. Өзүмдүн үй бүлөмдүн атын чыгаргым келет. Абдан жакшы. Эң чоң максатым ушул өзүмдүн атымды жана өзүм туугандарымдын менен үй бүлөмдүн атын чыгаргым келет. Жакшы. Мектепте азыр аябай жылдыз болуп атасыңбы? Жок, азырынча жок. Кыздар жакшы көрүп атабы сени Абил деп? Жакшы көрсө деле кызыгып көрбөйм көп. Жакшы. Азамат. Дал ушул мектепти жаңы бүткөнбү, же окуу жайды бүткөнбү, же балким ушул кино, театр жагына багыт коюп, өзүнүн кадамын баштап жаткан жаш таланттарга кандай кеңештериңизди бересиз? Театрга багыт алып жаткан жаш таланттарга, киного дейли чыгармачылыкка ат салышып жаткан, жаңы ойлонуп жаткан жаштарга кандай кеңеш бересиз? Вот бул ошолорго ушундай кеңеш берер элем. Менин улуу устатым ошо Афелия Эркинбаева бизге сабак берип жатканда, биз баягы репетиция кылабыз, этюд аткарабыз, монолог айтабыз, ошондо айтат эле да. Артист болгуң келсе дейт да, мындай сахнаны тиги мындай случайный келип калган артисттер да бар. Бир таланттын ордуна окууга өтүп кетип калат да. А талант кала берет да, окууга өтпөй. Вот ошондой нерсе өтө жаман да. Ошо таланттын ордун ээлеп албаш үчүн биринчи өзүн, мен бала күнүмдөн бери ушул кесипти жүрөгүм менен, жан дилим менен сүйөмбү, мен ушул кесипти аркалап кете аламбы деп өзүнө биринчи суроо берип, анан барып туруп анан артистке барыш керек да. Анан эле артист болсоң эле жылдыз болот экенсиң, көрүнүктүү адам болот экенсиң, элдин адамы болот экенсиң, таанымал болот экенсиң деген ой менен келе турган болсо болбойт ал. Болбойт. Андай эмес. Мен ушул кесипти, ушул оор кесипти, элдин жүрөгүнүн оорун тапкан укмуш ыйык ролдорду жакшы аткара аламбы деп биринчи өзүнө суроо берип, өзү менен өзү сүйлөшүп, анан барып туруп анан ушул кесипке кадам ташташ керек да. Деп айтат элем азыркы жаштарга. Ойлонгула, биринчи ойлонгула. Бирөөнүн ордун ээлеп калуудан, бир таланттын ордун ээлеп калуудан корккула деп айтат элем да. Мен ошончолук деңгээлде боло албасам керек. Мен
жок мен ошого жетем деш керек да. Или эмгек менен жетиш керек, же талантың менен жетишиң керек. Талантың чын барбы чынында ар жагында? Бала күнүңдөн бери эңсеген кесибиңби? Вот ошону ойлонуш керек да. Аны эле баягы элди барлык жылдыз болсо, мен деле жылдыз болуп кетейин деп келүүнүн кереги жок. Андай болбой калат. Абдан жакшы. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы ушу менен соңуна келип жетиптир. Келип бергениңиздерге абдан ыраазычылык билдиребиз. Абил үчүн да сиздин кеңештериңиз аябай маанилүү болду деп ойлойм. Аябай сизди карап угуп отурду жанатан бери. Эфирдин алкагында, ушул эфирдин аягында жалпы көрөрмандарга эркин микрофонуңуздар болсо сунайын. Сенден баштайлыбы? Макул. Жалпы көрөрмандарга айтар элем, бул искусство, театр искусствосу, кино искусствосу, бул искусство коомдун күзгүсү да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн бул жашоодогу каарманын, өзүнүн жашоосун көргүсү келсе, чыныгы интеллект деп коет го, чыныгы мындай маданияттуу адам болом десе, балдарын кичинекейинен баштап театрга тарбиялаш керек да. Театрга көп апарыш керек. Анан алар калыптанып баштайт да, баягы театрдан баягы коомдун күзгүсү деп атабыз го. Ар кандай образдарды ойнойт артисттер. Профессор, жакшы адамды, жаман адамдарды ойношот. Ошонун бардыгын сиңирип олтура берсе, коом, ошол коомдун балдары жакшы адамдар болуп чыгат деп ойлойм да. Бул искусство, театр ошого тарбиялайт да. Жакшы адамдар болуп чыгат. Анткени илгерки адамдар театрды укмуш көрүшкөн. Артист келиптир десе, тимеле биздин ата бабаларыбыз тимеле чуркап барышат эле, укмуш көрөт элек, биз да көрөт элек да. Ошондо коом аябай жакшы болчу. Анан азыр коом жаман деп айта албайм, бирок негативдер көп болуп кетип атат, аябай көп болуп кетип атат. Ошол негативдердин эмне үчүн көп болуп атканы, ошол биз өзүбүздү театр аркылуу тарбиялашыбыз керек. Интеллектибизди, внутренний интеллектибизди тарбиялашыбыз керек, ички дүйнөбүздү. Ошон үчүн көбүрөөк көрүшүбүз керек да. Өзүбүздү көрүшүбүз керек да, сахнадан. Жакшы. Абил? Мени көрүп отурган, биз ушу прямой эфирде көрүп отургандарга баарыңарга салам. Мен өзүм кичинекейим менен эле баштагам. Өзүм 4-5 жашында, 6-5 жашында эле актерский мастерствону баштагам. 2 жыл киного тартылбай жүрдүм. Түндө кээде ыйлайм, неге тартылбайм, башка балдардын баары тартылат, мен тартылбайм. Уже актерскийден кеттим келип баштады да ужечи. Анан интерес меники эмес окшойт дедим да. Анан уже кеттим келип баштаганда эми билдим, ушу үмүттү үзбөш керек экен депчи. Көп 2 жыл болобу, 3 жыл болобу, 4 жыл болобу, көп жыл болбосун үмүттү үзбөш керек экен. Баары бир үмүтүң жакшы болсо, баары бир келет экен да. Ошону айтып коеюн дегем баарыңарга. Баарыңарга салам, ысык салам. Азаматсың балам. Адам жакшы үмүт менен жашаш керек. Ушул сөздү абдан жакшы айтты. Астыңа максат коюп үмүт менен жашаган адам абдан жакшы адам болуп калыптанат. Азаматсың. Ой жүгүртүң жакшы кетти. Биринчи башкы ролуңда эле аябай жактың, көп көрөрмандардын тасма чыккандан кийин дагы көп көрөрмандардын жүрөгүнөн орун аласың деп ишенем. Алдыңа койгон максаттарыңа жет, ийгилик каалайбыз. Кинону көргөндөн кийин аябай жакшы көрүп калдым сени, сонун бала экен деп. Дагы көп кинолорго тартыл, өзүң каалаган ошол ата энеңдин, өзүңдүн атыңды чыгарып, дүйнө жүзүнө белгилүү актерлордон болуп, дагы бир жолу келгениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандарыбыз, сиздер чоң экран программасын көрдүңүздөр. Кызматыңыздарда Азиза Карыпбекова, ошондой эле бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайыр Бүбүмамбетова, ошондой эле жаш актер Абил Садиев болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар.